2016 жылдын 1 январында дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрү ТÖМ 2030 катары белгилүү болгон туруктуу өнүгүү жаатындагы 17 максатты ишке ашыруу боюнча милдеттемелерди кабыл алган. Бул максаттар көрүнүктүү саясий чөйрөлөрдүн лидерлери тарабынан кабыл алынган 2030 жылга карата дүйнө жүзүн жакшыртуу боюнча аракеттердин планынан турат. Бир караганда жарыя кылынган белгиленген убакытка чейин али көп убакыт бардай сезилиши мүмкүн. Бирок жарыяланган милдеттер чоң иштерди аткарууну талап кылат. Жакырчылыкты жана теңсиздикти жеңүү, климаттын өзгөрүүлөрүн жеңе билүү, океандардагы жаныбарларды коргоо жана эч бир адам тууралуу унутпоо. Бардык адамдардын, уюмдардын, өлкөлөрдүн биргелешкен аракеттери ошондой эле биздин ааламыбызды өзгөртүүгө бирдиктүү эрк керек. Бул максаттар биздин планетаны коргоо үчүн зарыл. Бул видео сабак ТÖМ 2030 миссиясы тууралуу толугураак маалыматты ачып берет. Ошондой эле өзүңдүн жашооңду жана биздин айланабыздагы адамдардын жашоосун кантип жакшыртуу керектиги тууралуу кеп кеңештерди берет. Деги эле туруктуу өнүгүү деген эмне? Ал эмне үчүн маанилүү? Туруктуу өнүгүү болочок муундар пайдалана турган ресурстарды коркунучка кептебестен учурдагы жашоо шарттарын жакшыртууну билдирет. Эгерде биз азыр бардык жаратылыш ресурстарына ойлонбостон мамиле кылсак жана укум-тукумдарыбызга эч нерсе калтырбастан аларды ысырапкорчулук менен колдонсок, өнүгүү туруктуу эмес болуп саналат. Туруктуу өнүгүүгө эки көрсөткүчтүн биргелешип өсүүсү мүнөздүү. Бул адамдардын ой жүгүртүүсүнүн өзгөрүшү жана айлана чөйрөгө аяр мамиле жасоо. Алардын туура кыймылдары үчүн дүйнө жүзүн кыйла адилеттүү жана тең укуктуу коомго кайра түзүүгө алып келе турган ири өзгөрүүлөрдү ишке ашыруунун үстүнөн биргелешип иштөө зарыл. Ал эми буга жетишүү үчүн бардык өлкөлөрдүн башчылары өзгөрүүлөргө даяр экендиктери тууралуу билдирүүлөрү керек. Ал эми биз ар бирибиз өтө зарыл болгон көйгөйлөрдү чечүүдө четте калбоого тийишпиз. Мисалы, биз өзүбүз жана болочоктогу муундар үчүн, мыкты дүйнө куруу үчүн балдардын жана жаштардын жашоосун жакшыртууга карата өзүбүздүн пикирлерибизди ушул темадагы талдоолорго жана талкууларга жараша айтышыбыз керек. Ошону менен бирге туруктуу өнүгүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуу үчүн анын ичинде башка адамдарга жана планетабызга сый урмат менен мамиле жасоо аркылуу биз өзүбүздүн жеке жашообузда позитивдүү аракеттерди жасоого тийишпиз. Мектепте дүйнө жүзүнүн ар кандай өлкөлөрү тууралуу окуп үйрөнүп жатып, балким силер Бириккен Улуттар Уюму БУ бар экендиги жөнүндө дагы билдиңер болушуңар керек. Бириккен Улуттар Уюму мамлекеттердин өкмөттөрү менен биздин аалам адамдардын жынысына, динине же расасына карабастан мурдагыдан дагы жакшы болуусу үчүн иштейт. Силерге Бириккен Улуттар Уюму бул чоң адамдарга эле арналган уюмдай сезилет. Бирок андай эмес. Бириккен Улуттар Уюму балдарды жана жаштарды биздин ааламды жакшы жагына өзгөртүүгө чакырат. Анткени биздин ар бирибиз өзгөрүүлөрдүн жарчысы боло алабыз. Ааламды өзгөртүү биздин колубузда жана ар бирибиздин салымыбыз маанилүү. Бардык өлкөлөр үчүн туруктуу өнүгүү үчүн биринчи кезекте дүйнө жүзүндөгү бардык адамдар үчүн сапаттуу билим алуунун жеткиликтүү болуусу зарыл. Бул биздин болочок муундарга өткөрүп берүүгө тийиш болгон жаратылыш ресурстарына карата сарамжалдуу мамиле жасашыбыз үчүн зарыл болгон көндүмдөргө ээ болууга бардыгына мүмкүнчүлүк берет. Бала бакчаларда, мектептерде жана университеттерде балдар жана чоң адамдар экологиялык билимдерди алууга тийиш. Мындай билимдер ресурстарды көп талап кылуучу экономиканы жашылга өзгөртүүгө жардам берет. Жашыл экономика деген эмне? Жашыл экономика жөнөкөй сөздөр менен бул өтө экологиялык экономика. Ал өндүрүштүн бардык баскычтарында жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу жана эффективдүү чыгымдоо аркылуу жыргалчылыкты сактоого багытталган. Жашыл экономика
мунай, газ, көмүр сыяктуу мезгилдин өтүшү менен түгөнө турган пайдалуу жер кендерин аң сезимдүү пайдаланууну билдирет. Ошондой эле кайра калыбына келүүчү булактарга күн, толкун, океан жана деңиздердин кирүү жана тартылуу, шамал жана башка энергиясына өтүүгө артыкчылык берет. Дал ошол жашыл экономика туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө жардам берет. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча анын багыттары жаңы жана кыйла модернизацияланган жумуш орундарын илгерилетип, ошондой эле технологиялык өзгөрүүлөрдү тездетүүдө. Ага али өтө элек өлкөлөр жаратылышты кыйратууну улантуу менен эскирген технологияларды колдонуп жатышат. Аба жана суунун булактары булганууда, калдыктар жана парник газдары көбөйүүдө. Адамзат суу жана энергиянын жетишсиздигине дуушар болууда. Бүгүнкү күндө туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүү үчүн биз ар бирибиз эмне кыла алабыз? Биздин ар бирибиз буюм тайым жана тамак аш сатып алууда жоопкерчиликтүү жана аң сезимдүү болууга аракеттенүүбүз керек. Таштандыны кайра иштетүүгө жөнөтүүгө жана буюмдарды кайрадан колдонууга тийишпиз. Мисалы биз полиэтилен баштыгын экинчи рет колдоно алабыз же колдонулган кагаздан daarаткана кагазын жасаш үчүн кайра иштетүүгө берсек болот. Керексиз кийим-кече жана бут кийимдерди муктаж болгондорго берип, курамында пластиги бар буюмдарды сатып албашыбыз керек. Электр энергиясын, суу азыктарды үнөмдөп, пластик баштыктарды жана башкаларды албаш үчүн бир нерсе сатып алаарда кездеме баштыктарын алып барсак болот. Досторго, классташтарга, жакындарыбызга, жаратылыш ресурстарына карата жоопкерчиликтүү мамиле зарыл экендиги тууралуу айтып берүү маанилүү. Видеороликтер ЭККнун Бишкектеги программалык кеңсесинин колдоосу менен даярдалган.